Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн биздин сабагыбыз өндүрүштүк имараттардын архитектура сабагы. Жана мен Абдуллаев Улан Душабаевич, Ош технологиялык университетинин архитектура жана курулуш факультетинин курулуш өндүрүшү кафедрасынын ага окутуучусу. Бүгүнкү өтүлө турган сабагыбыздын темасы өндүрүштүк имараттардын полдору. Планыбыз. Полдор тууралуу жалпы маалымат. Полдордун конструктивдик чечимдери. Сабактын максаты өндүрүштүк имараттардын полдорунун түрлөрүн жана классификациясын үйрөнүү, өндүрүштүк имараттардын полдоруна коюлуучу талаптарды үйрөнүү. Өндүрүштүк имараттар технологиялык процессине жараша ар кандай таасирлерди өздөрүнө таасир этишет. Ал эми полдор жайгашуусу боюнча имараттардын кабаттардын ортосундагы конструкция перекрытияга же болбосо табигый жерге грунтка полдор орнотулат. Ал эми полдор ар кандай жабдуулардын, станоктордун шумдарын, вибрацияларын, жүктөрүн кабыл алып, жана ошондой эле унаалардын, арабалардын, адамдардын ар кандай механикалык таасирлерге дуушар болушат. Жана ошондой эле оор салмактуу чоң конструкциялардын, детальдардын таасирине технологиялык процесске жараша жылуулукка жана ошондой эле технологиялык процесске жараша суюктуктар менен иштеген имараттарда суюктуктарга, химиялык эритмелерге дуушар болушат. Кана эмесе балдар, айткылачы, полдорго кандай талаптар коюлат экен? Жогорудагы факторлор таасир этсе, анда полдорго механикалык бышыктык, экинчи катуулук, үчүнчү жылуулукка туруктуулук, төртүнчү күйбөй турган, бешинчи физика, химиялык, биологиялык таасирлерге дуушар эте турган, алтынчы эксплуатациялык ыңгайлуулугу. Полдун конструктивдик схемасы пол кандайдыр бир негизде орнотулат, ал перекрытие же болбосо грунт болушу мүмкүн основание. Андан кийинки катмар жылытылгыч, утеплитель, сууну өткөрбөй турган катмар, андан кийинкиси гидроизоляция, андан кийин стяжка. Ал эми полдун эң үстүнкү катмарын биз покрытие деп атайбыз. Покрытие кандай материалдан жасалса, полдун аталышы ошондой деп аталат. Полдун покрытиясынын тибине жана материалына жараша 3 негизги тайпага бөлүп алабыз. Биринчи тайпа сплошной, тегиз шовтору жок полдор болот. Булар табигый материалдардан жасалат жана ошондой эле жасалма материалдардан жасалат. Аларды карап кетебиз анан. Ал эми экинчи тайпага дааналык материалдардан жасалган полдор кирет. Үчүнчү тайпага бул рулондук жана листик материалдардан жасалган полдор кирет. Өндүрүштүк имараттарга полдорду тандоодо технологиялык процесске жараша кандай шартта иштесе, ошого жараша биз полдорду тандап алышыбыз керек. Биринчи тайпанын жасалма материалдардан жасалган полдор бул бетондук, стелебетондук, мозаикалык, цементтик, асфальтобетондук, полимердик жана башка полдор кирет. Мына чиймеде көрүп атасыздар, бетондук пол. Муну биз шову жок болуп жазсак болот, сплошной болуп. Андан кийинки бул чиймеде асфальтобетонный пол турат. Андан кийинки бул мозаичный пол.
Ал эми бул чиймеде таанадан жасалган полдор болуп өтүп атабыз. Бул керамический плиткалардан, кафелдерден жасалган полдор же болбосо мындай болоттон жасалган полдор. Андан соң рулондук материалдардан жасалган бул линолеум төшөлгөн полдор, линолеумдук же болбосо резиновый полдор. Ал эми листик материалдардан жасалган полдор бул ОСБ-дан жасалган полдор, жана ошондой эле ДСП-дан жасалган полдор. Өндүрүшчү имараттардын полдору глинобиттүү, гравийден, бетондон, асфальтобетондуу, ксилолитовдуу, брусчаткалуу металл плиткалардан, доскалардан, паркеттерден, линолеумдардан жасалышы мүмкүн. Анда эмесе көңүлүңөрдү бетондук пол жасоого буруп кетейин. Бетондук пол жасоо ыкмасында биринчиден армирование кылып алышыбыз керек. Арматураны туурасынан жана тигинен токуп алып, андан соң поддондордун жардамында тиешелүү секторлорго бөлүп алып, анан бетондор даяр машиналардын жардамы менен алып келинип, аларды насостун жардамы менен тизип алган поддондордун үстүндө магистралдын жардамында тиешелүү участкага бетондор жеткирилип берилет. Аларды тегиз жайуу керек. Ал эми аны бүткөн соң кийинки участкаларга өтсөк дагы болот. Аларды виброрейканын жардамы менен, вибрациянын жардамында бекемдигин, боштуктарын калтырбай ышыктап алабыз. Андан соң кичине катый баштаганда атайын машинанын жардамы менен шлифовка жүргүзөбүз. Шлифовка кылып тегиздеп алган соң дополнительный кошумча кышкылыкты алуу үчүн атайын арабанын жардамы менен 1 метр квадрат аянтчага 3 килограммдан атайын кошулманы сейип чыгабыз. Андан соң шлифовка кылуучу аппараттын жардамы менен үстүнөн кайра шлифовка жүргүзүлөт. Мында дагы кошумча бекемдик, ышыктык жана ошондой эле тегиздикти алууга болот. Ушинтип чоң аянттагы өндүрүшчү имараттардын полуну бат жасоого болот. Ал эми андан соң деформацион шовторду болгарканын жардамы менен кесип алып, аларды атайын резинкага төшөп, аны герметиктин жардамы менен куюп коет. Ал эми 1 айдан соң бул өндүрүштүк имараттын полу даяр болот. Өзүңөр көргөндөй, бетондук полдор өндүрүштө кеңири колдонулат. Себеби булар бышык жана бекем, өрткө чыдамкай, механикалык таасирлерге дагы туруктуу. Текшерүүчү суроолор. Өндүрүштүк имараттардын полдоруна коюлуучу талаптар. Өндүрүштүк имараттарда кандай полдор колдонулат? Полдордун пакетчасын кантип тандайбыз? Кандай полдор шовтору жоктугу керек? Өндүрүштүк имараттардын полдорун таасир этүүчү таасирлерди табылат. Сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Суроолоруңар болсо жазгыла. Үйгө тапшырма. АВМ порталындагы лекциялык материалды өз алдынча окуп таанышып чыккыла жана конспект жасагыла. Ошондой эле листик полдук материалдардын размерлерин жана касиеттерин карап чыккыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.